Саламатсыңарбы? 7-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-8-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Окуу китебинин авторлору Сыболина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Аманбет Акунов. 3-бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Сабактын темасы Python программалоо тили. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бурабыз. Эсиңе тут, бул кызыктуу. 3-сү аныктама, суроолор жана тапшырмалар, ошондой эле компьютердик практикум. Бүгүн биз алгоритмдөө жана программалоо негиздерин үйрөнө баштайбыз. Бул курс алгоритмдерди иштеп чыгуунун жана аларды компьютерде ишке ашыруунун негизги ыкмаларын өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок, албетте, өзүбүздү изилдөөгө өтүүдөн мурун биз анда интерактивдүү колдоно турган куралдарды карап көрөбүз. Биз өзүбүз иштеп чыккан алгоритмдерди Python программалоо тилинде программалайбыз. Бүгүн биз анын тарыхын, өзгөчөлүктөрүн жана ошондой эле биринчи ишке чегирүүнү карап өтөбүз. Python программалоо тилинин структурасын, амалдары жана өзгөрмөлөрү, берилиштерин, типтерин көрөбүз. Python программалоо тили 1980-жылы голландиялык программист Гвидо ван Россум тарабынан ойлоп табылган. Ал 1989-жылы декабрда Нидерландыдагы математика жана информатика борборунда башталган. Python тили төмөндүгүдөй болгон. ABC программалоо тилинин урпагы. Андан айырмаланып, Python өзгөчө учурларда 1983-жылы Амстердамдын Эркин университетинде иштелип чыккан Amoeba ачык операциялык тутуму менен иштеши керек болчу. 1991-жылы Ван Россум өзүнүн программалоо тилинин кодун жарыялаган. Ал интернетте популярдуулукка ээ боло баштаган. Пайдалануучулардын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу CompCheckit, LangCheckit Python тобу түзүлдү. Бул Python тили үчүн негизги форм. Python тили жыландын атынан коюлган эмес. Тил жаратылган учурда Гвидо ван Россум Монти Питондун Аба Сирке комедиясын көрүп аябай суктанган. Ошол сериалдын башкы каарманы Монти Питондун урматына тил өзүнүн атын тапкан. Python азыр жигерди өнүгүп келе жаткан көп деңгээлдүү программалоо тили. Ал структуралаштырылган, объектке багытталган функционалдык программалоо жана башкалар сыяктуу эң популярдуу программалоонун бир нече парадигмасын колдойт. Тилдин популярдуулугу Американын улуттук стандарттар институтунун жана эл аралык стандартташтыруу уюмунун стандарттарына жооп бергендигинде Python 2016-жылдан баштап натыйжалардан негизделген эң популярдуу программалоочу 5 тилдин бири. Python шилтемесин ишке ашыруучу Krypton интерпретатору болуп саналат жана бүгүнкү күндө жигердүү колдонулуп жаткан көпчүлүк платформаларга шайкеш келет. Бул котормочу Python Software Foundation акысыз лицензиясынын негизинде таратылат. Гвидо ван Россум ушул күнгө чейин Python тилин өнүктүрүүнүн жигердүү катышуучусу. Аны иштеп чыгуучулардын катарында Долбоордун жоомарт түбөлүк диктатору деп аташат. Андыктан учурда жүрүп жаткан өзгөрүүлөрдө өзгөчө байкоо жүргүзүп, зарыл учурда тилдин өнүгүшүнө акыркы чечимдерди кабыл алат. Эмне үчүн Python ушунчалык популярдуу? Алгач Python көп максаттуу тил. Аны каалаган программаны иштеп чыгуу үчүн сыноо үчүн бирдей деңгээлде колдонсо болот. Мисалы, Google издөө тутуму үчүн Python'ду кеңири колдонот. Популярдуу YouTube видео хостинг кызматынын көпчүлүгү Python'да жазылган. Ошондой эле кыймылдуу графикада, илимий эсептөөдө жана аппараттык тестирлөөдө да колдонулат. Python андагы программаларды окууга жеңил жана иштеп чыгууга оңой болуш үчүн иштелип чыккан. Python программасын жазуу үчүн көп код талап кылынбайт. Мисалы, төмөнкү бир саптуу программа компьютер экранында салам
текстин чагылдырат. Программаларды жазуу үчүн азыраак код талап кылынгандыктан алар тезирээк иштелип чыгат жана окууга оңой. Python тили колдонууга оңой жана ал студенттерге программалоону үйрөтүү үчүн колдонула баштаган. Бирок бул алгач максат кылынган эмес болчу. Көпчүлүк Python программалары кандай гана платформаларда колдонулбасын, өзгөрүүсүз иштейт. Башкача айтканда, көпчүлүк учурларда Python'да жазылган программа Windows, Linux жана Mac OS сыяктуу операциялык тутумдарда бирдей жакшы иштейт. Python программалары C, C++ жана Java сыяктуу башка программалоо тилдеринде жазылган компоненттер менен оңой интеграцияланат. Python тилинин стандарттуу библиотекалары алгач ар кандай программаларды жазууда пайда боло турган көпчүлүк мүмкүнчүлүктөр менен ишке ашырылат. Кеңейтүүлөрдөн тышкары Python башка иштеп чыгуучулар тарабынан жазылган библиотекаларды да түшүнөт. Бул дагы жеткиликтүү функцияларды жогорулатат. Ошентип, Python'ду кантип колдонууну баштоого токтололу. Буга чейин айтылгандай, ал акысыз лицензия боюнча таратылат. Демек, Python тилин компьютерге орнотуу үчүн тилдин акыркы учурдагы нускасын Python.org иштеп чыгуучулар сайтынан акысыз жүктөп алуу жетиштүү. Компьютериңизге Python орноткондон кийин анын иштөө чөйрөсүн баштоого кез келди. Анын Windows 10 иштетүү тутумунда иштешин карап көрөбүз. Start менюсунда Python тили орнотулгандан кийин программалардын тизмесинде версиясы бар Python папкасы пайда болот. Бул папкадан биз ADLE файлын иштетишибиз керек. Ошентип Python иштеп чыгуу чөйрөсүнүн графикалык интерфейсин ишке киргиздик. Көрүнүп тургандай иш чөйрөсүнүн терезеси. Бул терезенин көпчүлүк аймагын ээлеген текст киргизүү таласы. Ошондой эле меню. Алгач текст киргизүү таласында бир нече саптар жазылып, анда тилдин учурдагы версиясы, жарыяланган күнү жана кирүүгө чакыруу бар. Тилдин бир дагы буйругун билбегендиктен алгач аны эсептегич катары колдонсок болот. Python математикалык туйнтманын натыйжасын эсептеш үчүн аны тексттик терезеге киргизип, Enter баскычын басыңыз. Келгиле, 2-нин 10 даражасынан 1ди кемитип, чыгарылган натыйжаны 3гө бөлөбүз. Бул туйнтманын мааниси кандай болоорун эсептеп көрөбүз. Даражага көтөрүү 2 жылдызча менен белгиленет. Enter баскычын баскандан кийин натыйжа дароо экранга пайда болот. Бул натыйжа 341ге барабар. Python бул интерпретациялануучу программалоо тили. Демек, ага жазылган программалар ар бир аткарылган сайын сап-сап экилип кодко которулат жана которуудан кийин дароо аткарылат. Иштеп чыгуу чөйрөсү демейдеги шартта ал интерактивдүү режимде иштейт. Башкача айтканда, андагы буйруктар киргизилгенден кийин дароо аткарылат. Бул Тим Петерс жазган Zen Python деп аталган программа. Анын орус тилиндеги версиясын интернеттен оңой эле тапса болот. Zen Python бул программалоо тилинин философиясы жана анда компетенттүү, кыска жана түшүнүктүү код жазуу. Ошол сыяктуу эле киргизүү таласында сиз каалаган программаны сап-сапка жазсаңыз болот жана ал аткарылат. Бирок өнүгүү чөйрөсүнүн терезесин жапканда мындай программа сакталбайт. Албетте, бул бизге туура келбейт. Жазылган буйруктарды сактап калуу үчүн өнүгүү чөйрөсүндө жаңы файл түзүшүбүз керек. Ал үчүн файл менюсунда жаңы файл командасын тандаңыз. Же англисче баскыч топтун макети орнотулганда Ctrl+N баскычтарын айкалыштырыңыз. Андан кийин өнүгүү чөйрөсүнүн терезесинин үстүндө жаңы файл терезеси пайда болот. Түзүлгөн файлды дароо сактайлы. Ал үчүн пайда болгон терезеде файл менюсунда сакта буйругун тандаңыз. Же Ctrl+Shift+S клавиатурасынын жарлыгын колдонуңуз. Пайда болгон терезеде файлды кайсы папкага, ошондой эле кайсы ат менен сактоону каалайсыз. Python'да сүрөттөлгөн модуль файлдары жылдызча .ru кеңейтүүсү менен сакталат. Тилдин аталышы кыска.
Кошумча түрдө файлды сактагандан кийинки командаларды берүүбүз керек. Print кызматчы сөзүн жазгандан кийин кашан ичинде кандайдыр бир математикалык туйнутма жазабыз. 2 көбөйтүлгөн 8 натыйжадан 3 көбөйтүлгөн 5ти кемитишибиз керек. Жакшылап көңүл бурабыз. Print деп жазарыбыз менен SAP сыя өңгө өзгөрдү. Анткени ал Python тилинин кызматчы сөзү болуп саналат. Эгер биз файлды жумуш баштар алдында сактабаганда, саптардын боюлуу мүмкүнчүлүгү иштемек эмес. Аягында биз жүргүзгөн өзгөрүүлөрдү сактоо керек. Андыктан файл менюсунан Save As командасын же болбосо Ctrl+S баскычтарын айкалыштырып басабыз. Биз файлды сактагандан кийин аткаруучуга багыттайбыз. Run менюсунан Run Module командасын тандайбыз. Же F5 баскычын колдонобуз. Файлдын математикалык маанилери негизги терезеде жазылды. Ал сан 1. Ал эми жобу файлда сакталды жана аткарууга берилди. Ошентип Python программалары эмнелерден турарын карап көрөбүз. Ар кандай Python программасы модулдардан турат. Python модулу бул байланышкан бир катар операциялар, модулдар жылдызча, чекит ру кеңейтүүсү менен өзүнчө файлдарда сакталат. Сакталган модулдарды түзүлгөн программаларда колдонсо болот. Биринчиден биз дээрлик ар кандай бир гана модулдан турган кыйла жөнөкөй программаларды иштеп чыгабыз. Модулдар өз кезегинде жөнөкөй түзүмдүк бөлүмдөрдөн турат. Модулдарда көрсөтмөлөрдөн турган Python коду бар. Компьютер үчүн нускамалар. Алар компьютер маалыматтар менен кандай операцияларды жасай тургандыгын аныкташат. Python операторлору жөнөкөй жана татаал билдирүүлөргө бөлүнөт. Жөнөкөй көрсөтмөлөр коддун бир сабында сүрөттөлөт. Ал эми курама көрсөтмөлөрдүн ичинде нускамалар камтылган. Нускамада сөз айкалыштары болушу мүмкүн. Эгерде көрсөтмөлөр маалымат боюнча кандай иш-аракеттерди жасай тургандыгын аныктаса, анда нускамалардагы сүрөттөмөлөр көрсөтмөлөрдө баяндалган иш-аракеттер кандай маалыматтар боюнча аткарыларын так аныктайт. Python программистка ар кандай программаларды жазуу үчүн көптөгөн куралдар жана мүмкүнчүлүктөр менен камсыз кылган көптөгөн стандарттык модулдар менен дал келет. Келгиле бир мисалга токтололу. Өнүгүү чөйрөсүнүн интерактивдүү режиминде бир нече көрсөтмөлөрдү жазып турган жаңы файлды түзөбүз. Аны module1.ru катары сактайлы. Басып чыгаруу туйнутмасын жазабыз. 10дон 4тү кемитип, натыйжаны 2 көбөйтүү керек. Билдирүүсүн файлга жазайлы. Файлды сактайлы жана аткарууга нускаманы иштетелет. Өнүгүү чөйрөсүнүн негизги терезесинде биз жазган сөз айкашынын мааниси башкача айтканда 12 көрсөтүлдү. Биз сүрөттөгөн модул /1.ru файлы бул модул. Бул файлда жазган сабыбыз көрсөтмө. Ал эми кашадагы математикалык туйнутма болуп эсептелет. Келгиле, кандай операциялар бар экендигин карап көрөлү. Программалоо тилдериндеги операциялар, операнттар ар кандай аракеттер. Айрым маалыматтар оперант деп аталат. Мисалы, биз сүрөттөгөн математикалык туйнутмада колдонулган амалдарды карап көрөбүз. Алардын экөө бар: айырмачылык жана көбөйтүү. Айырмалоо операциясы үчүн операнттар 10 жана 4, ал эми көбөйтүү амалдары үчүн операнттар 12 жана 10. Ошондой эле 4 санынын айырмасы болуп саналат. Бул туйнутмада кашанын ичинде жайгаштыруу менен биз амалдардын иштөө тартибин аныктадык. Биринчиден, кашанын ичинде жазылган айырма операциясы аткарылат. Андан кийин
анын натыйжасын көбөйтүүнү аткарууда операнд катары колдонулат. Python тилиндеги амалдарды аткаруунун артыкчылыгы математикага да алып келет. Амалдарга арналган операндалар литерал, сөз айкашы же өзгөрүлмө болушу мүмкүн. Биз сүрөттөгөн мисалда айырманын операндалары бул литералдык, башкача айтканда, код жазганда жазылган сандар жана көбөйтүү операциясы үчүн түзмө-түз 2 саны, ошондой эле туntma 10 жана 4 сандарынын айырмасы. Өзгөрүлмө операнд болушу мүмкүн. Программалоо тилине карабастан, өзгөрмө бул белгилүү бир типтеги маалымат сакталып турган оперативдүү эс тутумунун аталган аянты. Өзгөрмө менен андагы маалыматтардын ортосунда байланыш механизми программалоо тилине жараша ар кандай болушу мүмкүн. Азырынча өзгөрмө сакталган маалыматтар кандайдыр бир аталыш менен байланыштуу экендигин жана ушул ат менен аталышы мүмкүн экендигин унутпаңыз. Python'догу өзгөрмөгө туура келген маанилерди дайындоо операторунун жардамы менен көрсөтүүгө болот. Python'догу тапшырма оператору барабар белгисин колдонуп жазат. Анын сол жагында өзгөрмөнүн аты, ал эми оң жагында анын мааниси турат. Башкача айтканда, А өзгөрмөсү 4 маанисин берүү үчүн биз кийин коддун сабын жазышыбыз керек. А барабар 4. Бир мисалга токтололу. Python иштеп чыгуу чөйрөсүндө интерактивдүү түрдө Т өзгөрмөсүнө 15 ыйгарып, андан соң иштин аяктагандыгына көңүлүңүздү бурабыз. Ал үчүн коддун сабын жазыңыз. Т 15ке барабар жана Enter баскычын басыңыз. Тапшырма мурунтан эле аткарылган. Буга көзүбүз жетсин. Бул үчүн экранга Т өзгөрмөсүнүн маанисин көрсөтүү үчүн print Т операторун жазыңыз. Ошентип Т өзгөрмөсүнүн мааниси 15ке барабар экендигине ынандык. Эске тутуучу нерсе. Өзгөрмөнү маани берүү үчүн аташ керек. Анын аталышы тилдин кызмат сөздөрү менен дал келбеши керек жана кызмат белгилерин камтыбашы керек. Өзгөрмө аталышы цифрадан башталбайт. Дагы бир жолу бүгүнкү сабакты кайталап алайлы. Python тилинин иштелип чыгуусу 1989-жылы Гвидо ван Россун баштаган. Python бүгүн ал жигердүү өнүгүп жатат жана жогорку деңгээлдеги көп программалоо тили. Python бул чечмеленген программалоо тили. Демек, ага жазылган программа ар бир аткарылган сайын экилик кодко которулуп, андан кийин аткарылат. Python программасы бул нускамаларды камтыган көрсөтмөлөрдөн турган модулдардын жыйындысы. Операциялар бул маалыматтар боюнча ар кандай аракеттер. Ал эми өзгөрмөлөр бул оперативдик иш аракеттеринин көлөмү деп аталат. Белгилүү бир типтеги маалыматтар сактала турган эс тутум. Ошентип сабагыбыздын жыйынтыгын көрүүчү маал келди. Бүгүнкү сабакта биз анын программалоо тилине киришүүсүн, Python'дун тарыхы жана өзгөчөлүктөрүн, иштеп чыгуу чөйрөсүн биринчи ишке чегерүүнү үйрөндүк. Ошондой эле Python иштеп чыгуу чөйрөсүн компьютерде иштетүүнү көрдүк. Python тилиндеги программанын структурасын, аракеттер жана өзгөрмөлөр менен таанышып чыктык. Сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калгыла. Кайрадан көрүшкөнчө.